Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өспүрүмдөрдү тарбиялоо максатында ишке кирген мыйзамга ылайык жашы жете электер кечки саат 10дон кийин көчөдө өз алдынча жүрүүсүнө тыюу салынган. Мындай чектөөлөргө Ички иштер министрлиги өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу максатында барышканын айтышат. Бирок бул мыйзамды коомчулук колдогон менен баары эле баш ийип эмес. Андыктан тартип сакчылар маал менен өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарында рейдтерди уюштуруп, кызуу иш алып барышууда. Мындай аракеттердин бирине биздин чыгармачылык топто катышып келди. Юридический колледж, да? Юридический колледж. Алгачкы эле жашы жете электерди аныктоо иштери Борбор калабыздын борборунда жайгашкан пиццериялардын биринде башталды. Саат кечки 11лерде кирип барган тартип сакчылары менен кабарчыларды эч ким күткөн эмес. Андыктан арак ичкени арак ичип, чылым чеккени түтөгөн бойдон отура беришти. Ички иштер министрлиги уюштурган рейдке алгач юридикалык колледждин балдары туш болушту. Паспорта есть? Конца Дома остались. 17. А вы знаете, что есть закон? После 10 часов вам нельзя находиться. Мы сейчас только что сели, мы закрыли. Уже 10 часов. Давайте. Мындан көп өтпөй эле пиццериянын экинчи кабатында мектеп окуучулары аныкталды. Аларга барганыбызда жашы жете элек балдар биринин тулган күнүн тозуп, кальян чегип отургандарына күбө болдук. Айрымдары чегип жаткан таймекисин да катып койгонго жарабаса, айрымдары качып кетүү аракетин көрүп, ар кайсы шылтоо менен туруп кетүүгө жулунушту. Где паспорты? Паспорта где ваши? Отур, қазір. Чақырып келмеймін, отур. Азыр. Отур, қазір. Кальян менен таймеки чеккендери аз келгенсип, айрымдары спирт ичимдиктерин да ичип алгандай көрүндү. Андыктан сырттан арак чыты келген балдарды тийиштүү текшерүүгө, наркологияга да алып кетмей болушту. Молодец, чык бери. Освидетельство сразу. Освидетельство. Кана оно? Удачи. Все, ясно. Сен берген Сен кайсы школдун? Он тоже ученик, вот это трое ученика. Сен кайсы мектеп? 8-те. Сен? Я. Кайсы мектеп? 8-ден 9 чыгып кеткем, тапшырган эмесмин. Сен? Кайсы мектеп? Вот ученики 8-й школы. Отур бияка. Чакырганды биздин сотрудничек. Вы, да? Соцработник, да? Оформляйте протокол, все. Сейчас будем освидетельствовать. Ордунан айрымдары ата-энесинин телефондорун беришип, тартип сакчылар алар менен байланышып, эмнеге майрамдоолоруна чек коюп жаткандарын түшүндүрүп беришти. Алло, саламатсызбы? Мухаммед деген уулуңуз барбы? Биз милициядан чалып атат элек. Азыр саат 10дон кийин жаш өспүрүмдөр кафеде, көчөдө жүрүш тыюм салынган да. Азыр ошо колго түштү. Келип алып кете аласызбы? Тем более азыр буну освидетельствого алып барайын деп атабыз. Кафеден площадьте Империя пицца деген кафеде. Классташтар менен чогуу. Бардын армадык. Ата-энелер келип балдарды алып кетүү менен гана баары бүтүп калбайт экен да белгилүү болчу. Анткени жашы жете элек балдарга пиццериянын администрациясы эмнегедир кальян сатышкан. Бул албетте мыйзамга баш ийбестик катары бааланып, аларга карата тийиштүү кагаздар толтурулуп, эми сот айып пул иретиндеби же лицензиясын алуу иретиндеби чара көрмөкчү. Почему несовершеннолетних вы после 10 часов пускаете и даете кальян? Взрослых Где сопровождение? Ну У них пойдем. есть братья, которые приходили. Там они взрослые. Вот наверху ученики 8-й школы, учащиеся в кальян дали. Кто дал кальян? Нет, кальян кто дал им? Видите, пожалуйста. Почему мы должны убирать камеру? А почему я должна под камеру отвечать? Почему? Не, ну вы это администратор. Вы администратор? Составляйте.
Мунусы аз келгенсе, бул эс алуучу жайында кызмат кылып жүргөн айрым жаш жигиттер да өтө жаш экен. Ата-энелеринен уруксат алганбыз демиш болуп, же ал кагаздарын көрсөтпөй, болушунча жоопкерчиликтен качуу аракеттерин көрүп жатышты. Биз бул жерден бирөөнү камап коелу же мындай кылайлы деп келген жокпуз да. Биз ушу мыйзам, закондор иштесин деп ушул жерде отурабыз. Сиздердин ушу балдардын келечеги үчүн ушул жерде жүрөбүз. Биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн жүргөн жокпуз. Ушу балдар үчүн жүрөбүз. Бизди кайра жаман көрөсүздөр барыңыздар. Кош бериңиздер, мына балдарды кош бериңиздер, биз чыгабыз, балдарды ата-энесине тапшырып беребиз. Камеру, видите, что? Хорошо, Вы все. в глаза светите. Түшүндүңүзбү? Глаза вы Сиз как администратор катары балдарды бизге кош бериңиз. Личностун пожалуйста, устан камеру. кетебиз, кош беребиз балдарды. Биз эч нерсе кылбайбыз. Ата-энесинин колуна пожалуйста, тапшырып камеру. беребиз. Мыйзам чегинмеле. Бүт бар. Дагы кош бериңиздер. Биз азыр болбосо мыйзам чегинде биз кирип балдарды алып кеткен укугубуз бар ушул жерденчи. камеру берите. Кош бересиздерби, бербейсиздерби? Дагы бир жол мен мыйзам чегинде суранып атам. Я еще раз вам говорю, сейчас родители Сиздерден дагы бир жол приедут. суранып атам. Балдарды кош бериңиздер, буяктан чыгарыңыздар сыртка. Барып биз менен кошо барсын, ата-энесине кош беребиз устан этип иштесин. Ата-энеси өзү келишет деп актырчы. Келсин мен ата-энеси ушул жерде келсе, ата-энеси менен да сүйлөшөбүз. Ата-энелери келгиче деп балдарды тийиштүү аймактык ички иштер башкармалыгына алып кетишти. Ал эми тартип сакчылардын коштоосунда биздин чыгармачыл топ өспүрүмдөр көп чогулчу кийинки жайга жөнөдүк. Көп өтпөй Манас проспектисиндеги Оюн зоок клубунда дагы бир жаш жетелик кальян сүйүүчүлөрү колго түштү. 10 класс. Все, вот ученик. Тарткылады. Кайсы мектепте окуйсуңар? Паспорт. Документиңер барбы? Паспорт. Отур. Документ барбы? Не, кальян чегип атасың. Кальянды берип тартпычы? Тарткылабын, кальянды да тарткылабын. Балдардын айтымында тактаганда, актангандарында тартип сакчылар бул жака келгенде саат 10 дагы боло элек болчу. Оюн менен кальянга берилип кеткен балдар убакыттын өткөнүн да билбей калышканбы, айттор саат 11ден өтүп калган кезеле. Канча болду? Сааттын карачы. Сааттын карачы. мындай кыл мени карасаң азыр биз менен Давай, жеткизгиле. ЦПП, давай. Көрсөтөйүнбү кайсы? Жетишпей калабыз. Ушул эле балдар менен чогуу келген дагы бирөөсү болсо тартип сакчыларды элден биринчи көргөнбү, айттор жанында ойноп отурган чочун балдардын жанына барып отуруп алган. Жана тартип сакчылар баргыча сүйлөшүп алып, алардын бирин байкеси да кылып алган. Вы юридически оформили как воспитатель? жок бу таанышууну эмесе Она аңлады. А сен вообще ты ищи. Всё, давай, давай. Всё, давай. Спасибо, мектепте окуйсуз. там бир бир жолу кайтып Одинаково, видишь? Все достаточно. после 21 бизге баягы милиционерге айтканда 9-дан кирип аткан эчким мен А эмнеге киргиздиң? мен иштебей элем жумушка ким мен иштейт? чисто случайно келип Эмнеге киргиздиң сен? Алар буга чейин эле киришкен саат 8-де Мына көп чыкпайсың, саат 10дон кийин мүмкүн эмес аны. Азыр мына протокол түшкүнө да оформить. Sony PlayStation'дан чыгып тартип сакчылар интернет клубуна барышты. Ал жактан да бир катар жаш жетеликтер компьютердин алдында отуруп алып, таң аттыра ал дешкен экен. Канча жаштасың? 17. Сен 18 документ бар? Картың бар мı? Хорошо, азыр текшеребиз. Бул өкөн нерсе жүр. мен сен качадасың 21 документ барбы көрсөт кел бери до 10 он должен находиться. Почему? После 10 он не имеет права Вот, не ходить с имеет одним права. человеком, который им совершеннолетними балами жүрсе болот. Сен Азыр көрсөтөм. документ Сен кандай байкеси болсун? Кандай байкеси? Кимден? сен Бир Сен тууган байкеси. растам Эй, дейсің, байкесі родственник, екенін. близкий родственник. Кандай родственник? Апаңдын гражданскасы же апаңдын тугу кандай? Близкий сперва родственник. свои документы бери. Да, сейчас. Жүрөк чыкты. Бул бала болсо жашы жетелек баланын байкесимин дегени менен өзү да документи жок жүрүптүр. Айтмакчы, мыйзамга ылайык жашы жетелек балдар жашы жеткен жакын туугандарынын коштоосу менен гана жүрүүгө болот. Бирок экинчилери албетте жанында аны тастыктай турган документтерин ала жүрүш керек. Өзү да жаштык кылып жаттыбы же өзүнүн жашы да жетелекпи, иши кылып бир топко чейин тартип сакчылардын баш оорусуна айланды. Бирок жаш балага тартип сакчылар менен чогуу жүргөн социалдык кызматкерлер баарын түшүндүрүп берип узатуу ишти. Встретили с парнем, она гуляла с парнем.
А вы после 10 нельзя Родителям находить? звонить отказывается, сидит здесь. Почему? Как зовут? А? И что, не говорит, где родители? А что вы хотите, чтобы вас в центр профилактики отвезли, да? А? А почему родителей не вызываете? А где ее нашли? Встретили ее. Где гуляли? Сейчас нам ребята доставят. А? Возле школы? Во сколько часов? Где-то пол-12. А тебя мама не Где-то ищет? 10 минут. Вот она в 12. милицию звонит, ищет мама тебя. Не ищет? Точно? Нет, она А где маме ты сказала, учишься? что пойдет к подружке Ночевать, да? ночевать. А встретили Поэтому ее с не парнем. А подружку установили? Подружка дома, она говорит, что мама подружки разрешила выйти. Ну вот и такая история. Бул кызды болсо Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жигити менен көчөдө жүргөн жеринен кармап келишкен. Жашы жете элек мектеп окуучусу жашы жеткен жигити менен ата-энесин алдап чыгып кеткен экен. Өспүрүмдөр менен иш алып барган инспекторлор да маал-маалы менен мектепке жүргүзгөн профилактикалык иштерди деле угуптур, бирок кулак сыртында калтырыптыр. То, что я лекцию читала, после 22 не выходить, знала об этом? Да. А что вышло? Айтсак мындан көп өтпөй дагы бир жаш жете элек кыз жеткирилди. Өзүнүн айтымында жаш кыз такси кызматкерине келип, мени жеткирип кой деп суранып кетип баратыптыр. Анан жолдон энеси ойношу менен үйгө кирип алып, аны кубалап чыкканын айтып, өзүнө кол салайын деп баратыптыр. Такси кызматкери ошол эле замат 102-ге чалып, окуяны айтып берип, ордуна тартип сакчылар чыгып, бул жакка алып келишкен. Акчам жок десем, акчам аз деди. Каршы жүрөм да, арзаныраак болсо эле таштап коеюн. Жылам деп калдым. Ушинтип арзан болсо аласың. Ичип отуруп деп кетип атылайт. Атам үйдөн, мамам үйдөн мас болуп ойнош менен келип мени кууп чыкты. Ичесем не кылайын десем, байке мен өзүм өлтүрөм деп кетип атам. Жип алып асып алам деп кетип атам. Жиндейсиң, сен менен анда каласың, жүрдү анан үйгө алып келип отургузуп, чалып. Алып кеткиликтин мага проблема бар. Мынтип ички иштер министрлиги уюштурган рейд учурунда жаш кыздын өзүнө кол салуусун токтото алышты. Бул окуя боюнча тартип сакчылар дагы иликтөө иштерин улантышмакчы. Ал эми азырынча колго түшкөн кыз тийиштүү профилактикалык борборго жеткирилет. Сразу жол жап. Сразу паспорттар текшерилет. Бул болсо Нил аттуу түнкү клуб сымал ашканасы. Борбор калабыздын борборунда жайгашкан эс алуучу жайлардын бири. Тартип сакчылар бул жакты да кош көңүл калтырышкан жок. Жашы жетелектер бул жактан четинен чыга башташты. Айтсак, бул ишкананын ичинде болуп жаткан көрүнүштөр да бир башкача болчу. Түнкү көпөлөктөрдүн ишмердүүлүгү кызы жүрүп жатканбы же жөн эле эс алып жүрүшкөнбү так айтуу кыйын. Бирок кыздар үстөлдөрдүн астына жашынып, ар кайсы шылтоолорду айтып жатышты. Паспорт дома, я с парнем. Нету паспорта? Нет, паспорт дома. А что, нельзя отдохнуть, что ли, с парнем? Можно, что я... А что вы тогда Я снимаете? несовершеннолетних ищу. Нет, нет совершеннолетних. Вы покажите паспорта. Паспорта дома. Как я сейчас узнаю? Сейчас будем давать... Паспорта дома. Уберите камеру. А почему вас ваш парень бросил? Он вышел. Покурить? Да. Можно я позвоню одному человеку? Арасынан эс алуучу жайдын айрым кызматкерлери да жашы жетелектер болуп чыкты. Ал гана эмес, бирөөсүнүн паспортун өзүнүн айтымында бул жайдын кожоюнуна алып койгон. Вот 17-летний, у хозяин паспорт забрал. А мне алып бересиң, паспорт чоңмес. Онда бар оформление. Тилекке каршы бул жерден бардыгын текшерүүгө мүмкүн болгон жок. Анткени тартип сакчыларды көргөн жашы жетелектердин бир тобу качып кетип үлгүрүп, айрымдары гана ар кайсы жактарда жашынып жаткан жеринен колго түшүп жатышты. Вот она девушка. Мен атнагамын. Байке, мен бул жерде иштейм. Машинанын астында иштейсизби? Жок, байке, өлүп кетейин, анда иштебейм. Коркпоңуз, байке, андай болуп иштеген эмесмин. Чыкпайсызбы анан? Жок. Паспортуңуз барбы? Паспортуңуз бар болсо эле кой бересиз. Паспортум жанымда эмес, үйдө.
Бакабай кеде. Иә. Машина ремонт кылып атасың ада. Жоқ, официанткалардың бүйтіп калып жүрөт. Бары качта сте качып кетесиз. О. Машинанын астында жатат. Бакчы. Чик. Не надо уже. Чик. Жоқ. Как это жок? Ошол, мен ошол жерде турам. Канча жаштасың сен? Мен 23. Паспортың барбы? Жоқ. Жокпу паспортың? Үйдө. Үйдө? Ооба. Бияқта не кылып жүрөсүң? Иштейм мен бул жерде. Не болуп? Официантка болуп. Официантка? Ооба. Жүр анда документтерди текшер. Документим өзүмдө эмес. Анда эмнеге качтыңыз? Ой, бир гана мен эмес, башка кыздар үстүндө жүрөт биякта. Жүр. Не себептен качтың сен? Машина кайтарып атасың ба? Жоқ ай. Тартпай. Эс алуучу жайдын администратору да алгач качып кетип, бөлмөлөрдүн биринде жашына отурду. Андан кийин гана жашы жете электерди текшергени келгенин укту окшойт, кайра чыгып өз ишин уланта берди. Бирок тартип сакчыларынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып, азыр чоңум келет, ошону менен сүйлөшкүлө деп жатты. Снимай. Что, напугал камерами, что ли? Все, засняли, молодцы, до свидания. Кожо үйүнүн күтүп отура берип, биз да тажадык. Андыктан чыгып, ишти улантуу үчүн кете бердик. Айтмакчы, бүгүн шаар боюнча ар бир райондо деги эле өлкө боюнча бул иш-чара уюштурулуп, кыргызстандыктарга ишке кирген мыйзам боюнча эскертүү берүү менен алектенип жатышты. Айтсак, тартипке ылайык жаш жетеликтер кечки саат 10дон кийин колго түштө кайра ата-энесинин колуна тапшырылып берилет. Ал эми ата-энеси жоктор же аларга кайда жүргөнүн кабарлагысы келбегендер жашы жетеликтердин арасындагы укук бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилип турмакчы. Азыр именно жаш балдар бияка жеткизген, ата-энеси келбегендер, башка айылдардан келген балдар. Уже мына биякта жатышат, пока ата-энеси келбегенче, мына Центр профилактики правонарушений МВД Кыргызской Республики. Ата-энелери чакырсак келбей койду, балдарды айла жок биякрап келди. Азыр сурайт, каякта жашайт, эмне болот? Мындай жердин сүрү болот демекчи, ичинде канча шарт түзүлбөсүн баары бир үйдөгүдөй эмес. Андыктан балага жакшы тарбия берүү үчүн жалпы тартиптерди бузбоо керектигин айтышат тартип сакчылар. Жалпы жолунан бул иш-чаранын 4 сааттык жыйынтыгы менен гана Борбор калаабыздын райондорунан 276 жашы жетелек бала колго түшүрүлүп, алардын 245и ата-энелерине ошол эле замат тапшырылып, калган 31 бала профилактикалык борборго жеткирилген. В ходе рейда, как вы все увидели, был предотвращен факт суицида на территории Октябрьского района. В 12 часов ночи была обнаружена девочка несовершеннолетняя, 12 лет, которая ушла из дома. При выяснении обстоятельств мать злоупотребляет алкоголем, выгнала свою родную дочку, и дочка пыталась совершить суицид. Сотрудниками органов по делам несовершеннолетних вовремя ее обнаружили ночью, доставили в РОВД, провели профилактическую работу. В настоящее время с ней работают психологи и доставлена в Центр профилактики правонарушений. Хотелось, пользуясь случаем, обратиться всем родителям, что согласно законодательству Кыргызской Республики, на территории Кыргызской Республики несовершеннолетним запрещено находиться в зимнее время, в ночное время с 10 до 6 часов утра несовершеннолетним без сопровождения родителей. Также запрещены несовершеннолетним нахождение таких увеселительных заведений, как в барах, саунах, где продается ликеро-водочное изделие и спиртные напитки с пивным с добавками. Ал эми мыйзам бузуп фактылар аныкталган. Бүгүн түнү кыдырылган ишканалардын кожо үйүндөрүнө тийиштүү кагаздар толтурулуп, сотко жөнөтүлмөкчү. Жана тартип сакчыларынын айтымында аларга 10 000 сомдон 50 000 сомго чейин айып пул жазасы каралат. Ал эми кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жалпы элдик иш. Өспүрүмдөргө өз учурунда көңүл буруу, алардын коопсуздугун алдын алуу. Акыркы 10 ай ичинде жаш өспүрүмдөр арасында 911 кылмыш иши катталган. 514 уурулук, 136 опузалап тоноо,
Катталган кылмыштын 325 мектеп окуучуларынын катышуусунда болгон. Учурда 3500 өспүрүм Ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө каттоодо турат. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жалпы элдик иш. Мына школьный рекет деген вымогательство мектептерде катталган кылмыштар азайып атат. Бирок өспүрүмдөрдүн көчөдөгү кылмыштар өсүп атат. Анын ичинен урулук көбүнчөсү. Жаңы сотрудник милицияларынын талап кылып атабыз да, сыры ошону бекитпегиле. Наоборот, көбүрөөк ачсаңдар, ошо кылмыштар мейли жаш өспүрүмдөр бир болбогон бир правонарушение кылып коюптур. Бирөөнүн мүмкүн телефонун алып коюптур. Бирок ошону биз ачып, каттоп, регистрация кылып, иштин козготуп, бирок ошону жаш баланы учетко коюп, алдын алуу профилактика иштерди жүргүзүп атабыз да. Жашы толо элек өспүрүмдөргө жалпы коомчулук жоопкерчиликтүү. Эскертүү: 14 жашка чыга элек өспүрүмдөр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги беренелерден баш тартылат. Ошол эле учурда өтө оор кылмыш жасаган өспүрүмдөр жазага тартылат. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү тарбиялоо жана окутуу боюнча милдеттерди аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын административдик кодексинде атайы жаза иш-чаралары каралган. Өз учурунда өспүрүм балдарыңарды көзөмөлдөп, келечекте татыктуу ордун таап берүү ата-энелердин милдети. Кезекте адатка айланган издөөгө алынганда рубрикасы. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. 2012 жылдын 24 апрель түнү болжол менен саат 22:30 чамасында Токмок шаарынын ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жүрөгүнүн алсыздыгынан жана алкоголго уулануу менен түшүп эсине келбей жашы болжол менен 30-35 курактагы Азиат улутундагы белгисиз аял киши каза болгон. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, орто көлөмдүү, чачы кыска, кара, кийген кийими кара түстөгү шым, ак футболка, бут кийими жок. Белгисиз маркум туурасында кимде кандай маалымат болсо 031 38 631 02 0701 155 054 0706 005 017 0701 153 627 0550 055 527 телефондору аркылуу байланышууга чакырабыз. 2013 жылдын 4 январ күнү Токмок шаарынын Луговая көчөсүндөгү 267 үйгө каршы турган бир кабаттуу имаратында болжол менен 40-45 курактагы Азиат улутундагы белгисиз аял кишинин жансыз денеси табылган. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, орто көлөмдүү, кийген кийими кызыл түстөгү үстүңкү кийими, боз футболка, кара шым жана кышкы кара түстөгү өтүк. Белгисиз туурасында кимде маалымат болсо 031 38 631 02 0701 155 054 0706 005 017 0701 153 627 0550 0555 527 телефондору аркылуу байланышууга чакырабыз. 2005 жылдын 7 июль күнү Бишкек-Торугар жолунун 58 километринде жолдун четинде жол кырсыгынан кийин жашы болжол менен 25-30 жаштагы Азиат улутундагы белгисиз эркек кишинин жансыз денеси табылган. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кыска, кара. Кимде маркумдун өздүгүн тактоого көмөк көрсөтчү маалымат болсо 031 38 631 02 0701 155 054 0706 005 017 0701 153 627 0550 055 527 телефондору аркылуу байланышууга чакырабыз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан ушул 5-күнү көрүшкүчөктү. Саламатта болуңуздар.